بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالملائكة. عن علي رضي الله عنه قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم نوح عليه السلام، فإنه أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج، فذلك قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، فذلك قوله: بريح صرصر عاتية عتت على الخزان. Allah subhanahu wa ta'ala бүткүл аламдарды жараткан, алардын ичинен периште аттуу мактукту жараткан. Нурда периштелердин сыфаты күнөө кылбайт. Аллах тараптан аларга кандай өкүм берилсе, аларды эң мыкты, эң жогорку деңгээлде аткарышат. Ла ясун Аллаха ма амарахум. Алар эч качан Аллах таалага тоңмоюнду кылбайт дейт Аллах таала. Алар нурдан жаралган. Алардын санын Аллахтан башка эч ким билбейт. Бир гана Аллах субханаху ва таала билет. Алардын саны өтө көп. Алардын ичинен эң улуу шарапаттуу периштелер Жабраил алейхиссалам, Микаил, Исрафил, анан Малакул Маут. Ушул төрт периште ең ыйык, ең кадырлуу периштелерден. Аллах субханаху ва таала периштелерди дагы жөн жараткан эмес, алардын да максаттары, иштери бар. Ошолордун ең улуусу амири бул Жабраил периште. Ал Аллах тааланын өкүмдөрүн, китептерин жана сухуф баракчаларын Аллахтын пайгамбарларына жеткирүү үчүн дайындалган. Ал баардык өкүмдөрдү жеткирди. Микаил алейхиссалам ага Аллах субханаху ва таала рызкыларды жөнөтүү, жеткирүү ишин дайындаган. Жамырларды жадыруу жана башка. Исрафил алейхиссалам ал сурнай үйлөйт. Кыяматка жакындаганда Исрафил алейхиссаламга өкүм берилет Аллах тараптан. Ошол сурду үйлөгөндө анан кыямат башталат. Пайгамбарыбыз айтат: "Кайфа ан'уму", мен кантип жыргап, рахат алып жашайм. А сахибул корн ва Исрафил периште, сурдун периштеси оозуна код илтакамал корн, оозуна салып Аллах тараптан качан өкүм келет деп күтүп жатат дейт. Келсе эле кыямат башталып кетет. Төртүнчү улуу периштелер Малакул Маут, жан алгыч периштеси. Жана канча периштелер болсо, ошолордун баардыгы Аллах берген иштерди аткарышат, бирок өздөрүнүн каалоосу менен эмес. Аллах таала кааласа гана аткарылат да. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга чөт эле, келет эле. Бир күнү пайгамбарыбыз айтты: "Жабраил, сен тез бизге келип турчу." Пайгамбарыбыздын досу бул Жабраил алейхиссалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ар бир жылы Рамазан айында Куранды баштан аяк окуп берет эле. Пайгамбарыбыз Жабраил алейхиссаламга окуп берет эле. Эң акыркы пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн акыретке сапар таткан жылы Жабраил алейхиссалам 2 жолу пайгамбарыбызга окуп берди баштан аяк Куранды. Пайгамбарыбыз дагы 2 жолу окуп берген. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга эң жакын периштелердин бири. Ошол Жабраил алейхиссаламга пайгамбарыбыз суроо узатат: Жабраил, сен мага тез келип турбайсыңбы? Тез келип турчу элең, эмне үчүн көптөн бери келбей калдың дегенде, анан ушул аят чыгат: "Ва ма натаназзалу илля би амри роббик", биз сенин Роббиңдин өкүмү менен гана чыгабыз. Биз кааланышта чыга албайбыз. Биз түшүгө дайындалганбыз, бирок Алла буйрук бергенде гана чыгабыз. Ошондой эле Микаил алейхиссалам биздин рызкыларыбызды, шамалдарды, сууларды жана башка нерседин кызматтарына дайындалган, бирок Алла өкүм берсе гана аткарат да. Өзү аткара албайт. Исрафил алейхиссалам дагы жан алгыч периште дагы. Эми биз аларга ыйман келтиришибиз керек. Бул ыймандын талабы. Кимдегин периштелерге ыйман келтирбесе, анын ыйманы толук болбойт. Периштелерге ыйман келтирүү бул ыймандын толук болуусунан. Ошого бүгүнкү сабакта Али радиаллаху анхунун периштелер туурасында айткан сөздөн ошол туурасында айтабыз. Асмандан канча жамгыр түшкөн болсо, бардыгы периштелердин өлчөөсү менен гана түшкөн. Демек, асмандан бир жамгыр түшө турган болсо, бир тамчы жамгыр, кар, мөндүр түшө турган болсо, ал албетте периштенин өлчөмүнөн кийин чыгат экен. Себеби ал үчүн дайындалган периште бар да. Алла периштеге муктаж эмес, бирок ошондой тартип түзүп койгон Аллах таала. Өзүнүн кудуретин, өзүнүн аскерлерин, өзүнүн ар бир нерсеге кадыр экендигин билдириш үчүн. Жабраил алейхиссалам жана Микаил алейхиссалам бардык периштелер өзүнүн кызматын аткарат. Али радиаллаху анху айтат: "Асмандан ар бир түшкөн жамгыр периштенин өлчөмү менен түшкөн, бирок Нух алейхиссаламдын коомуна азап түшкөн күнү периштелер дагы санын билбей калган.
Демек, алам жаралгандан бери жамгыр жаап жатат, кыямат кайымга чейин жай берет. Ал эми Али радиаллаху анху айтып жатат, ар бир түшкөн жамгырды периште өлчөп туруп түшүрөт. Бирок Нух алейхисаламдын коомуна топон суу каптаган ошол мезгилде периштелер дагы санын билбей калган, боло албай калган дейт. Бул туурасында Куранда көргөзмө берилет. Инна ламма тогол мау, суу жер бетин ташкындаган мезгилде, жер бетин каптаган мезгилде дейт. Нух алейхисаламдын коомуна азап түшкөндө ушунчалык жерге суу каптаган, асмандан, жерден, ар тараптан суулар келип, периштелер да анын санын билбей, жер бетинде эң чоң тоолорду, аскаларды, жер бетинде бир да бийикте калган эмес, бүт бардыгын суу каптап калган да. Ал азап түшүүдөн мурда Нух алейхисаламга Аллах Таала өкүм берген. Васнаил фулка би a'yunina. Сиз биздин өкүмүбүз менен кеме жасаңыз деген. Биздин карамагыбызда. Тактап айтканда, Аллах Таала ошол кеменин кандай жасалышын айтып дайындап турган экен. Муфассирлер айтат, ошол кеменин узундугу 1000 чыканак болгон дейт. Туурасы 600 чыканак. Үстү болсо 3 кабат болгон экен. Канаттуулар, адамдар жана суудагы жаныбарлар, кыскасы, ар бир мин куллин заужайн итhnайн, ар бир жаныбардан жупту эки-экиден алып, бир ургачы, бир эркек, ушул жуп-жуп кылып туруп кемеге киргиз деген да. Киргизген. А Нух алейхисаламдын коому аны көргөндө шылдыңдаган да. Ар бир өткөн сайын Нух алейхисаламды шылдыңдайт экен. Сен ушул чөлдө дагы кеме жасайсыңбы? Ал кеме деген деңиз, океанга жакын жерде болот го. Шылдыңдайт. Ошондо Нух алейхисалам аларга мындай деп жооп берет. Силер мени шылдыңдап жатасыңар. Канчадан бери? Кайра. Бир мезгил келет, биз дагы мусулмандар дагы силерди шылдыңдаган мезгил келет деди да. Ушунчалык суу каптады, жер бетинде бир дагы бийиктик калбады. Ошол абалда 6 айга чейин турган экен. Муфассилердин бардыгы, көпчүлүгү ушо 6 ай деген да. Мөөнөтүн, канча мөөнөт суу жер бетин каптап турган. 6 айдан кийин гана вастават алал жуди, баягы чоң кеме Жуди деген тоосуна барып туруп такалат да. Азыр деле болсо керек, Жуди тоосу. Аты башкача болушу мүмкүн, бирок ал тоо бар да. Ошол жерге барып такалат. Анан кайра Аллах Таала өкүм берип жерге жут дейт. Ибla'i, ошол өзүң жут сулардын баарында, жер өзүнүн ичине суларды тартат, ошентип кайрадан анан жер курак өзүнүн абалына келет да. Ошол мезгилде суунун периштесин билген, жамгырдын канча тамчы, канча суу түшкөндүгүн периштелер билбей калган экен да. Бул биринчи учур. Экинчи учурда айтып жатат: "Валам язил шай'ун минар рих илля бикай ала ядай малакин илля яума ад." Эми шамал тууралуу айтты Аллах субханаху ва таала. Демек шамалга дагы периштелер дайындалыптыр. Эми ушунчалык катуу шамал дагы бул Аллах тараптан, ошо шамалга дагы периштелер дайындалган да. Ал периштелер билет кайсыл жактан шамал согуп жатат. Ошол 4 тараптан кайсыл жагынан согот, кандай согот, бүт бардыгын билет. Анын басымдуулугун, канчалык тез, ылдам же өз абалында турабы, бүт шамалдын бардык аракетин билген периштелер Ад коомуна азап түшкөндө билбей калган экен да. Нух алейхисалам өзүнүн коомуна даават кылат, Ад коомун Аллахка чакырат, кайра Аллахка чакырып, күнү-түнү чакырып, бирок Ад коомуна Аллах Таала күч кубат берген. Ошол күч кубатты алар кадырлабай, Аллах Таала берди деп билбей текеберленген да. Керек болсо алар Худ пайгамбарга жала жаап, Худ пайгамбардын ачуусун келтирип, "Ман ашадду минна кува." Бизден дагы күчтүү зат барбы? Биз урушайлы. Сенин Раббиң менен биз урушайлы. Чакырасыңбы сен Раббиңди деп ушунчалык тоң моюндук кылганда, Аллах субханаху ва таала ошол күчтүү коомго шамал жөнөтөт. Кичинекей жерден шамал жөнөтөт. Эми ошону айтып жатат. Аллах субханаху ва таала: "Берихин солсорин атия." Биз аларга шамалды жөнөттүк. Кандай шамал? Сыфаттар айтылып жатат. Чектен ашып кеткен шамал. Өтө катуу муздак шамал. Ошол шамал келип туруп аларды урду. Саххараха алейхим 7 лаялин ва 8 айямин. 7 түн 8 күн тынымсыз каптап турган экен да шамал. Тынымсыз каптап аларды согуп, уруп. Фатарал каума фиха сад'a кааннахум а'жазун нахлин хавия. Сен коомду өлгөн абалда көрөсүң. Сара деген халак болгон, кыймылсыз абалда көрөсүң. Эмне үчүн? Себеби ал коом Аллахка моюн сунбай койгондо шамал келди Аллах тараптан. Ал шамал ушунчалык катуу болду. Муфассирлер айтат, баягы ушунчалык шамалдын катуу ургандан адамдардын баштары жулунуп кеткен.
Ошондой эле шамалдар алардын оозуна кире турган болсо, арт жагына чейин ичинин баарын шыпырып кеткен экен да. Кааннахум а'жазун нахлин ховия. Баягы желинген, ичи желинген хурманын дүбүрүнө окшоп калган экен да. Хурманы көргөнсүздөр да. Же дарактарды көргөнсүздөр. Анын ичи оюлуп калат да. Чирип оюлуп калат. Сырт эле калат да. Ошол сыяктуу кылып туруп алардын ичтерин алып кеткен экен да, катуу шамалчы. Ушун халак болгон абалда 7 түн, 8 күн тынбай шамал болсо, элестетиңиз. Катуу шамал келип атат. Алла сыфаттап атат. Музда катуу шамал менен аларды азаптадык. Ошондой шамал аларга жөнөттүк дейт да. Ошол күнү шамалдын периштелери канчалык басымдуулукта келип жатканын билбей калган, жана кайдан келип жатат шамал? Эч кимиси билбей калган. Демек, ошолорго дагы периштелер дайындалган, ар бир нерсенин периштеси бар. Ошондой эле рахаттын, азаптын ар бир нерсенин периштеси бар. Алар өздөрүнүн кызматтарын аткарышат. Биздин далыбызда дагы периштелер бар. Биз көңүл бурбасак керек, билебиз бар экенин, бирок көңүл буруш керек. Оң жакта, сол жакта периште бар. Алар дайыма биз менен чогуу жүрөт. Алардын аты ким? Кироман катибин. Алла субханаху ва таала Куранда айтат, Кироман катибин. Алла урматтуу жазуучулар. Биздин амал китептерибизде кылган иштерибизди жазып турат. Ма ялфизу мин каулин илля ладейхи ракибун атид. Эки адам жолугуп сүйлөшсө, ар бир оозунан чыккан сөздү жазып даяр турган периштелер бар. Биз иман келтиришибиз керек. Кироман катибин. Я'ламуна ма тафалун. Сен кылып жатканыңды баарын билип турат дейт. Эмнени кылып атасың, кандай кылып атасың? Бир да кыймыл аракет, бир да сөз жазылбай калбайт да. Жакшы амал кылсаңыз жазып турат оң жактагы периште. Эгер күнөө кыла болсак, анда сол жактагы периште жазат. Ошондой эле сахаба радиаллаху анхумдардын ичинен өлүм алдында периштелерди күткөн сахабалар болгон. Ошолордун бири Салман радиаллаху анху. Ал өзүнүн жубайын айтат: "Иннаху ламма хадратул вафат дa'ani wa huwa fi 'ulliyatin lahu. Laha arba'atu abwab, faqala iftahi hadhihi al-abwab ya Bukhayra. فإن لي اليوم زوارا لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون علي. ثم دعا بمسك له فقال أضيفيه في تور. ففعلت ثم قال انضحيه حول فراشي ثم انزلي فامكثي فسوف تطلعين فطري على فراشي. فاطلعت فإذا هو قد أخذ روحه فكأنما هو نائم على فراشه." Салман радиаллаху анху билебиз, Парс жергесинен болгон, өзү араб болбосо дагы, бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирип, сахабалардын эң алдыңкы сахабалардын бири болгон. Анын Бухайра деген жубайы болот, аял болот. Ал өзү күң аял болгон. Бирок Салман радиаллаху анху эркин аялдарга никеленүүдөн аны тандаган. Бухайранычы. Ошентип Салман радиаллаху анхуга өлүм мезгили келет. Өлүм алдында өзүнүн Улайя деп коет. Улайя деген мансап, үйүнүн үстүндө жана жасалат го. Ошол баягы салкын эс алыш үчүн. Ошол үйүнүн үстүндө мансапта жаткан мезгилде жубайын чакырат. Бухайра, ал мансаптын 4 эшиги болгон экен. Сен бул мансаптын 4 эшигин дагы ачып сал. 4 эшигин тең ач, себеби бүгүн мага коноктор келет. Кайсы эштен келишин билбейм, коноктор бир эштен келсе жабылып калбасын. Баардык эшиктер ачык турсун. Мага бүгүн коноктор келет деди. Андан соң айтты: "Сен мага атыр алып кел. Ошол атырды алып туруп сен бир идишке суу куй дагы, аны аралаштыр. Мен Салман радиаллаху анху айткандай кылып, бир идишке жана жыпар жуту атырды алып келдим да салып аралаштырып даярдадым" дейт. Анан мен мансаптан ылдыйраак түшүп, бир аз турдум дейт. Анан кайра чыгып, эмне болду экен деп карасам, Салман радиаллаху анху уктагандай жатат. Бирок жакын барсам, ал дүйнөдөн өткөн экен. Жаны көтөрүлгөн экен. Алла субханаху ва таала ыймандуулардын жанын чыгышын ушунчалык жеңил кылып коет. Баягы камырга кыл түшүп кала турган болсо, аны алсаң канчалык жеңил. Жөн эле акырын эле чыгып кетет. Ошондой эле ыймандуулардын Аллах таала жанын ушунчалык жеңилдик менен алат экен, Аллах таала. Аллах таала бизге дагы баардыгыбызга ошол өлүм алдында периштелер менен коштотуп, гүлдестелер менен периштелер келет экен. Адам баласы ушунчалык ыймандуу адамдын жанын чыгуусу жеңил болот. Периштелер келип, сыйырматта ушунчалык адам баласы эңсейт экен, мен жаным тезирээк чыкса деп адам баласы эңсейт экен да. Ошого Алла субханаху ва таала баардыгыбызга периштелерди жөнөтсүн өлүм алдында, жана ыймандуу абалда ыйманыбызды истикоматта кылсын Аллах таала.